Чубак ажыга сын айткан маданият кызматкерлери четтен чыга баштады. Алардын каттарын жакында эле Кайрат Кыргыз, Алмаз Шаадаев менен Назира Айтбекованын диалогу толуктады окшойт. Буларга жооп катары Чубак ажынын атынан ачылган Instagram баракчадан кимдир бирөө ажыке үчүн жооп берип эки ооз сөзүн айтты. Назира Айтбековага эрден эрге тип Искендерди да уят кылып, ал жаңдабай жөн жүрсүн, харамдык эмес адал менен акча тап, сындаба, сынга кабыласың десе Кайрат Кыргызга, кыргыз улутун уят кылып шерменде кылгандарга чара колдонуу керек. Динге да туура келбейт. Патриот жигиттер карап койсоңор болор, шайтан, деди ага негизсиз асылгандарга жооп катары. Ал эми өз учурунда Чубак ажынын үнүн туурап талкууга жем таштаган ырчы Алмаз Шаадаевка да төмөнкү билдирүүнү калтырган. Ыйманы жок акмактар, жүрөгүңөргө ыйман берсин, бизге сын айтпай дин жолуна түшкүлө. Эске сала кетсек, Алмаз Шаадаев жергиликтүү басылмалардын бирине маек берип жатып, Чубак ажынын сүйлөгөнүн мага чейин көп эле туурап жүргөн, атым чыгып калгандыктан талкууга алып жиберишти окшойт. Аймактарды кыдырып концерт берип жүргөндө Парадис Самат Аманов экөөбүз жөн гана жакшы маанайда видео жаздырып койгон элем. Анан ырчылардын социалдык тармактагы группасына салып койгом. Оюндан от чыгат болду. Элдин 90% көңүлдү ооруткан сөздөрдү жазды. Коркутуп өлтүрүп кетен дегендер да болду. Динге берилген адамдарды сыйлайм, бирок оозубузга алыбыз жетпейт экен. Кемчилигимди түшүнүп эртесиз Чубак ажыга чалсам алган жок. Видео кайрылуу аркылуу кечирим сурап койдум деген эле. Булак Назар Ньюс KG.